Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Базар жоқ каналы. Бүгін 2 июнь 2022 жыл туғандар. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Новопавловка Алтын Ордо жаңы конушунда турам. Туғандар, ушул жерден бир сатылуучу бул үй бар экен. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Мен бул үйдү буга чейин деле тарткам туғандар. Анан кайра эле бир сатылуучу үйдү тартып берет экенсиңби дебеңиздер. Үй ээси өзү Москвада болгонуга байланыштуу Кыргызстандагы бир инисинин номерин берген болчу. Ал жакшы албай, звонок кылгандарга жакшы жооп бербей, анан келип көргөзбөй атыптыр. Азыр үй ээси башка номер берем, ошол номерди коюп берип, башкартан тартып берип кой дегенге байланыштуу мен кайрадан тартып аткан учурум тугандар. Анан кайра үйдү тартып бересиңби деп айтпаңыздар, көп сүйлөп койдум окшойт. Андан ары маалыматты берип баштайын. Азыр мен турган жер тугандар Алтын Ордо конушу, 199-маршрутканын конечныйинен бир көчө батышта турам. 199-маршрутканын конечныйинен бир көчө батышта. Жана бул жерден көпчүлүгүңүздөр билген жанакы Алтын Ордо деп жазылган чоң жазууга жана Фрунзе трассасына 1 километр 500 метр көргөздү Яндекс карта тугандар. Үй жөнүндө айтсак, узун туурасы 9га 5 экен тугандар, толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. Тышкы тараптан утеплять этилиптир. Свет, суу баары бар. Анан азыркы учурда тугандар үйдө эч ким жашабайт. Ошого көрүп турасыздар, алды тарабы жакшы каралган эмес. Негиз боюнча үй ээси Россияда болчу. Үй ээси менен деле через WhatsApp сүйлөшөсүздөр. Жана бир инисинин Кыргызстан номерини калтырам. Кыргыз номерини. Эгер негизи үй ээси менен түзмө-түз сүйлөшкүңүздөр келсе, WhatsApp номер менен Россияда российский WhatsApp номери турат, ошол менен байланышсаңыздар болот. Мектеп жөнүндө айтсак тугандар, Чыңгыз Айтматов мектебине барышат экен, жана бул жакта дагы бир мектепке барышат экен, Киркамстромдогу. Негизи могул Кудай берген геология базарында иштеген туугандарга деле ушул үйдү сунуш кылмакмын. Негизи бир аз эле өйдөрөккө чыксаңыздар, Профсоюзная көчөсүнүн уландысы турат. Ошол менен түз эле машина менен барсаңыз, бир 10 мүнөттө Кудай берген жана геология базарларына барып кала аласыз деген ойдомун. Так билбейм дагы тугандар. Билгендер болсо комментарийге ойлонгонун өз оюңуздарды жазып кетиңиздер. Үй жөнүндө айтсак, мына тугандар, бул түштүк тараптан көрүнүшү. Үй ээси көптөн бери жашаганга байланыштуу бир аз жана айткандай эле алды тараптары каралбай калган. Келсеңиздер, өзүңүздөр бир аз оңдоп алсаңыздар деле болот тургандай көрүнөт. Азыркы учурда үйдө эч ким жоктугуна байланыштуу ички тараптарына көргөзө алган жок тугандар. Жер жөнүндө айтсак, жердин аянты 4,5 сотук тугандар. Окей, 4,5 сотук. Документтер боюнча кызыл китеп бар экен. Кошуналар менен болгон границасы пескоблоктор менен тосулуп туруп, үйдүн тышкы тарабындагы туалет. Мына бул жактагы чыгыш тарапта границасы, бул жакта зымторго чейин жана кошунанын үйүнө чейин. Мына ушундай көрүнүштө тугандар. Эми үйдүн ички тараптарына үй ээсинен WhatsApp менен жазып, сүрөттөрүн сурап, көргүңүздөр келсе көрүп алсаңыздар деле болот. Чын жүрөктөн эле ички тараптарын көргөзмөкчү элем, бирок ички тараптары жабык болгонуга байланыштуу көргөзө алгам жок тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Негизги маалыматтарды дагы бир эскерте кетейин тугандар. Жеринин аянты 4,5 сотук. Документтер боюнча кызыл китептер бар. 199-маршрутканын конечный бул жерге келет. Алтын Ордо жаңы конушу тугандар. Новопавловка. Жакын эле, Бишкекке жакын эле болуп калат. Шлагбаумга бир 15 мүнөттө маршрутка менен барып калсаңыздар керек. Ушул жерде жашагандар болсо комментарийге өз оюңуздарды дагы бир аз маалыматтар болсо кошо кетсеңиздер, үй алуучуларга чоң жардам болмок тугандар, менин оюм. Эмне маалымат калды? Бардык эле маалыматтарды бердим окшойт. Баасы $20,000 тугандар. Сүйлөшүү болот. Каласаңыздар сом менен деле сүйлөшсөңүздөр болот. Калсаңыздар рубль менен сүйлөшсөңүздөр болот тугандар. Бардык ошол үчөө менен деле сүйлөшсөңүздөр болот. Эмне маалымат калды? Ошол тугандар. Анда мен сиздер менен коштошом, достор менен, группалар менен ушул видеону бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине сиздер чоң жардам берген болосуздар.